республикабыздын аймагында болуп жаткан кылмыш жана кырсык окуяларын чагылдырган телегизөт берүүсү назарыңыздарда. Бул чыгарылышыбызда адам өмүрүн алган жол кырсыгын жана жол коопсуздук эрежесин бузган бир катар айдоочуларды чагылдырып беребиз. Центр Александровки, центр Александров. Освещения жок. Пешеходный переход подземный. Бүткөнүнө карабастан освещение жок. Мусор. Бул подземный пешеходный переходдон өткөнгө өтө кооптуу караңгыда өткөнгө. Ошондуктан жөө жүргүнчүлөр жолдун үстү менен өтүүгө аргасыз болууда. Жолдордун баары тартылган, фонарьлардын баары коюлган. Однако азыр күнгө чейин жол чырагы күйүп элек. Кандайдыр бир себептер менен. Чүй облусунун Москва районунда жол тилкесинде жарыктын жоктугунан адам өмүрүн алган жол кырсыктарынын саны көбөйүүдө. Бул аймакта адам өмүрүн алган жол кырсыгы болгон. Жабыр тарткандар ооруканага жеткирилди. Иштин калган чоо жайын тийиштүү органдар аныктайт. Бул кара жашыл түздөгү Mazda үлгүсүндөгү унааны рейдтин жүрүшүндө айдоочусу мас деген шек менен инспекторлор тарабынан токтоткон. Текшерүү учурунда аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан абалын аныктоо үчүн наркология бөлүмүнө жеткирилди. Айдоочу спирт ичимдигин ичкендигин мойнуна албай, чыр чыгарып каршылык көрсөттү. Экинчи текшерүүнүн жыйынтыгы менен абалы аныкталды. Унаа айып короосуна токтотулуп, тийиштүү протокол түзүлдү. Я не согласен, что был энергетик ичти, мен ошого эметип атат азырча. Так ичкен эмесмин. 3 бутылка ичкем энергетик. Бул кара түстөгү Lada үлгүсүндөгү унаа рейдтин алкагында токтотулган. Текшерүү учурунда тийиштүү документтери жайында жок болуп чыкты. Мыйзам талабына ылайык протокол түзүлүп, унаа айып короосуна токтотулду. Ал эми бул күмүш түстөгү Toyota үлгүсүндөгү унаа атайын караңгылатуучу каптамды чаптап жүргөндүгү үчүн токтотулган. Унаа айып короосуна жеткирилди. Өздүгү такталып, айып кагазы толтурулду. Ал эми бул Ford үлгүсүндөгү автоунаа инспекторлор тарабынан токтотулган. Текшерүү учурунда дагы бир катар мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Байке, унааңызга жана өзүңүзгө тиешелүү документтерди алып Жок, байке, документтерди алып
Айбек байке, шторкаңыз бар екен, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар кодексинин 194-беренесинин 3-бөлүгүнүн негизинде айыпкорго киресиз. Шторка таккандыгыңыз үчүн айыппул салынат 200 эсептик көрсөткүчтөгү. То есть 20 000 сом. Бул заран банктын кызматтык унаасы менен коопсуздук кызматынын кызматкерлери менен банкка тиешелүү акчаларды жүктөп бара жатышкан. Сиз азыр ташуу ушул акча ташуу эрежесин да бузуп атасыз. Мындайча айткандачы, билесиз да, бронирование атайын немеси менен машина болуш керек, акчаны ташуу дагычы. Азыр сиз мага путевой листти да көрсөтүн десем көрсөтө албай атасыз. Алып келе албай атасыз. Жоопкерчиликтен качуу аракети жүзөгө ашпай, унаа айып короосунан орун алып, айып кагазы толтурулду. Бул кара түстөгү Мерседес үлгүсүндөгү автоунааны дагы караңгылатуучу каптамды тагып жүргөндүгү үчүн токтотулган. Ачып коюңуз. Унааны ачып коюңуз. Жок, мага документти бериңиз. Документ эчтеке жок. Мақсат паспорт болду иште. Праваңыз барбы? Праваңыз барбы? Жок, Өтө алыңыз. Айдаңыз. Текшерүү учурунда дагы бир катар мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Унаа айып короосунан орун алып, айдоочунун өзүгө такталып, протокол түзүлдү. Сиздер көрүп турган көк түстөгү Opel үлгүсүндөгү унаа инспекторлор тарабынан арткы дөңгөлөктөрү жарактан чыкканга карабастан айдап бара жаткан жеринен спирт ичимдигин ичкен деген шек менен токтотулду. Айдоочу мыйзам талабына баш ийбей, кызматкерлерди оозго алгыс сөздөр менен тилдеп каршылык көрсөттү. Атыңыз кім? Тумба, Урган бармы? Жөн отырсаңыз. Скажи вот. Сотрудник милиции. Кайерге айтасың, ошону айтсаң адресті Алло, Медина, скажи. Скоро приехала? Мен сүйлөшөм. О, аял киши турат. Не так? Ну, болойсың мына. Жөн отырсың. Не да аялма. Алло. Сүйлөш та. Нени сүйлөшөң? Сүйлөш. Алло. Сүйлөш. Скорый керекпи? Кайсы жерге барыш керек? Алла сен башыңды оңгон. Алло. Урнах, блядь. Урасың, не боласың? Урнах. Унаасынын атайын кызмат менен жеткирилип, айып кагазы толтурулду.